Assalomu alaykum Facebook қолданушылар. Assalomu alaykum бағбандар жамааты. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен бардыңыздарды туғандар. Кутманды кечиңиздер менен болуп турчу. Бүгүнкү тема Багдават болот. Багдаватка кандай барабыз? Багдаватты каерлерде өткөзөбүз? Багдаватка шундай адамдар кандай катышса болот деген суроолор көп келип атат личкага. Багдават туугандар бесплатный болот. Багдаватка бардык кишилер келип, ошол райондун чоң ошол акимчиликтин жыйындар залында болот, же болбосо клубда болот. Бардыңыздар келип катышсаңыздар болот. Туугандар, эфирде бөлүшүп коюңуздар. Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо группаларга бөлүшүп койгула, же болбосо өзүңөрдүн личкаңарга бөлүшүп койгула, же баягында совместный просмотр кылып койсоңуздар да боло берет. Анан ошол Багдаватка кимдер катыша алат дейт да. Багдаватка бардыгы катыша алат. Багдаваттын негизги максаты мына Кыргызстандагы адамдарды баг отургузууга үндөө. Ошол Кыргызстандагы адамдарга кандай баг отургузса болот, кандай баг отургузса ошол кишилерге пайдалуураак болот, кандай ошол кайсы сортторду отургузса болот, ошолор жөнүндө сөз болот. Анан бул Багдават мурунку Багдаватка караганда башкачараак болот. Мен бир аз гана ошол 20 мүнөттүк презентация кыламын. Мына ошол Багдават жөнүндө бир аз кеп кыламын, анан кийин сорттор боюнча бир аз кеп кыламын. Калган ошол 2 саатты ошол жергиликтүү элге беребиз. Жергиликтүү эл айтат. Туугандар дейт, мисалы үчүн, мен өзүм ошол Куршапта өскөнүм үчүн, Куршап айылында. Мына Куршап айылындагы ошол бир багбан барып калса, ошол айтат да, туугандар, мына Широкий Шелге, мына Төлөбушкага, Төөчүгө, тетиги мына түбү жок көл бар, Досматтын үстүндө. Ошол көлдөн суу тартып келип туруп, мына ошол Төөчүнү бар жокту тетиги шагымдын үстүнө чейин суу чыгарып туруп, биз ошол жерге ийгиликтүү багбанчылык кылсак болот. Мына ошонун үстүн бардыгын бак кылсак болот. Мына ошол жерге бир түрлүү бардыгыбыз мына апелитилин коюп туруп, Венгерка же Анжелино же болбосо Стенлей деген жакшы эменин көчөтүн отургузсак болот деп айтып туруп, анан ошол эле кезде мисалы үчүн баткендиктер айтышы мүмкүн да. Келгиле туугандар, бардыгыбыз мына ушул Самаркандектин үстүндөгү ошол жердеги тоонун бардыгына ошол мал койду ушундай ирети менен багып, ошол жерлерге бардыгына мисте отургузайлы, бадам отургузайлы. Мына ушундай ошол жердеги бизде сонун булактар бар. Ошол булактардын сууларыны топтойлу, мына ылдыйга агып жөндөн жөн кетип аткан неме ошол суулардын бардыгын биз мындай кылып туруп, ушудан пайдаланалы деп туруп, ушундай маселе койсо болот да. Мына бардыңыздарды туугандар Багдаватка чакырамын. Ошол жерде өзүңөрдүн жериңер жөнүндө бизге айтып бергиле. Бул ушул профессиональный операторлар тартат. Ошол операторлар ушул биздин берүүлөрдү YouTube каналдарга беребиз. Анан кийин ушул Марва ТВда ушул Санжар деген инибиз бар. Ошол Өзбек Ажы Чотоновдун биздин ажыбыздын, урматтуу биздин устатыбыздын эмес шакирти бар. Ошол жигит экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Ошол Марва ТВда Кудай кааласа беребиз ошолорду. Туугандар, эми Багдаватка катышып, ошол жерде туугандар, мына бизден мына сурай турганыңарды ошол жерде сурап алыңыздар. Мына Баткенге хурма болобу? Албетте болот. Кандай жерге отургузуш керек? Мына ташын кандай кылып алып ташташ керек ошол жерде? Таштак жерге кандай багбанчылык кылса болот? Суу аз, мындай жер анан өтө ысык болсо кандай меме отургузуш керек? Же болбосо саздак болсо, анан астына дайыма сыз чыгып турса,
ошол жерге кандай мөмөлүү бадалдуу дарактарды отургуш керек, ошонун баардыгын бизден сурап аласыздар да, биз барабыз иншалла. Активдүү катышыңыздар туугандар. Мына азыркы ушул прямой эфирди баардыгыңыздар бөлүшүңүздөр. Мына Москвада көрүп аткан менин бир туугандарым бар. Ошол бир туугандарым ата энеңерге айткыла, ошол жерге инилериңерге, бир туугандарыңарга айткыла, Багдабадка келип катышсын ошолор. Багдабадты келип көрүп, алар дагы ошол өзүнүн багбанчылыгына мындай жакшы бир консультация алып алсын да. Кудайым буйруп насыйса бир гана ошол мына ушул Багдабад менен чектелип калбайбыз. Кудайым буйруп насип этсе, ушул азыр барган жерибизге элдерге Telegram каналын кошкону, мессенджерди кошконду үйрөтөбүз. Ошол Telegramга кошулуп алсаңыздар туугандар, ошол жерде тынбай багбанчылык боюнча, ушул багбанчылык, только багбанчылык. Ушул эртең менен кечке бир гана багбанчылык жөнүндө сөздөр бар. Мына ошол жерде 3 жылдык мээнет бар. Мына ошол 3 жылдык мээнетти силер дагы пайдаланыңыздар туугандар. Мына Нарынга эмне өсөт, Жалал-Абадка эмне өсөт, Таласка эмне өсөт, ошонун түшүмүн кандайын жакшы болот, ошол суу курганда кандай ошону сактап калса болот үшүк жүргөндө, же болбосо ошол мөндүр болгондо кандай сактап калса болот. Ушулардын баардыгын биз үйрөтөбүз туугандар. Келиңиздер, биздин өнүгүү стратегиябыз бул багбанчылык. Мына элестеткиле азыр. Ким Ак Татырга барган? Мына баткенчилерден барбы Ак Татырга баргандар? Ак Татырга барып туруп, мына баягы трассанын жолдун боюнан өрүк гүлдөгөн кезде карасаңыздар, ошол Раматлык апа Жайнаковдун ошол үйүнө чейин мындай аппак кар жаап койгондой, ошол өрүктүн гүлдөгөнү ошондой болуп көрүнүп турат да. Бул деген өтө сонун нерсе да. Буну ар ким дагы уну көрө бербейт. Мына азыр эгерде биз мына ушул ишти колго ала турган болсок, бир айыл, бир мөмө, бир аймак, бир мөмө боло турган болсо, бизге туристтер өздөрү эле келет да. Өздөрү эле келип, ошол туристтер айтат да, келгиле, биз силерге ошондой шарттарды түзүп берели, ушул жерге мондой камбустарды салайлы, же болбосо ушундай эс алуучу бир жерлерди салайлы, силер менен биргелешип иштейли, дүйнө жүзү силерди көрсүн дейт. Туугандар, бизде толуу райондор бар. Толуу райондорду биз эмне деген 400 гектарда 4 эчкини кууп жүрөбүз да. Садан кетериндер, ал 4 эчкинен көрөктү 4 тал отургузуп койсоңуз, 4 алма. Ошол пайдалуураак туугандар. Ошон үчүн ошол 400 гектарга ар бир гектарына 1,5 миңден дарак батат. 1,5 миңден дарак бартканда ошол жерде 400 гектарга 600 миң дарак батып кетет экен. Элестеткиле? 600 миң дарактан эң эле дегенде 10 килограммдан эле түшүм алайлы, 10 килограммдан ошол жерден долону алайлы, 10 килограммдан долону. Же болсо 10 килограммдан карагат алайлы. Же болбосо 10 килограммдан бадам, мисте алайлы. Кандай береке болот туугандар. Мына азыр туугандар малчылардан суранат элем, туугандар, малыңардын бардыгын саткыла туугандар. Малдарды сатып, малдардын асылдуулугун жогорулаткыла. 10 уйдан көрөктү 4 порода сонун уй багыңыздар. Ошол уйдун силер пайдасын эселеп көрөсүздөр. Мына мал баккандын маданиятын, баккылгандын маданиятын үйрөнүңүздөр. Бул деген целый илим да туугандар. Бунун баардыгын биз үйрөнө турган мал келди. Мына малды кыргызым өтө жакшы багабыз. Биз деген мындай сындуубуз, бар жокту көрүп турабыз дейбиз. Бирок европалыктарга жетпейт экенбиз. Европалыктардын малдарын көрүп атасыздарбы? Ушунчалык сонун малдарды багып атышат, а биз болсо кашеки деп коет бул малдарды. Кашеки, садага улоюндар. Мына Баткен областында биз этти, мына азыр министрибиз айтып атпайбы? 60 тонна этти Кытайга экспорт кылабыз деп. Жок туугандар. Биз ошол этти эң биринчи өзүбүздү камсыз кылып алайлы. Эң биринчи өзүбүздү камсыз кылып, мына Баткен тарап мал вообще бакпаш керек. Ош, Жалал-Абад только тоо жак багыш керек, а мына айылдардын ичине мал алып кирбеш керек. Забор болбош керек. Заборлордун бардыгын алып таштап туруп, туугандар, биз канализация киргизип туруп, баягы ажатканаларыбызда дагы үйдүн ичине киргизип туруп, мына ошол бош жерлерибиздин
бардығына біз дарақ отырғызышымыз керек. 1 метр дағы жерімізді қойбостан дарақ отырғызыш керек. Ортадағы баяғы таштан, анан цементтен, кирпичтен болгон бардық тосмолорду алып ташташ керек. Ошол тосмолорду алып таштагандан кийин, анан кийин шамал жүрө баштайт да. Шамал жүрөт дагы мына илдет, анан кийин мына зыянкечтерден биз ошондо дарактарыбыз оорубай калат. Анан туугандар, Кыргызстан боюнча мына азыр терек, мырза терек, каражыгач, орус терек, мажырым тал, төт, ошогондордун бардыгын төп тамыры менен жулуп алып ташташыбыз керек туугандар. Биз азыр багбанчылык кыла турган болсок, мына ошолордун зыянкечтери биздин бактарга учуп келип, шамал менен учуп келип, биздин бактарды жей баштайт. Ушулар жөнүндө айтып беребиз. Багдабадка туугандар, чоң кичине дебей бардыңыздар, келиңиздер. Анан ошол жерде көбүнчө эле мынабы кийинки жылга окууну бүтөмүн. Мына 2021 уже быйыл болуп калды. 21 окууну бүтөмүн. Каяка тапшырсам экен окууга деген балдардын бардыгын ээрчитип келгиле. Биз ошолорго туура направление беребиз, багыт беребиз. Ошолор агроном болсун, ошолор эмне кылсын? Көчөт жасасын, ошолор көчөт жасашты билсин, кыздарыбыз болсо лаборантка болсун, инвинтро лабораторияда иштей турган өтө ушундай кыйын адистер болсун. Биз азыр Туркиядан 2 мугалим чакырсак туугандар, $13.000 деди. 2 мугалим 1 айга келип кеткен. $13.000 деди. Мейли алып келели десек, мына английский штамп менен баягында коронавирус чыгып кетти деп келбей коюшту да. Мына ушундай 2 адис келе турган болсо, биздин Кыргызстанда bir 1000 баланы окутуп кеткенде ошолор 3 айдын ичинде 1000 баланы окутуп кеткенде алар эмнени окутат эле? Эң биринчи ошол карлик менен поликарлик көчөттү жасашты үйрөтүп кетет эле. Анан кийин маточниктен сенсия кылып туруп көчөт жасаганды үйрөтөт эле экинчиси. Ошо үчүнчүсү ошол көчөттөрдү кандай бутаганды үйрөтөт эле. Төртүнчүсү болсо ошол көчөттөрдү илдети менен анан зыянкечтери менен көрөшкөндү үйрөнөт эле. Су берип койгуңла. Кызым, ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды туугандар, илим алгыла. Мына айрыкча мына жаштарды азыр өзүңөрдүн жолуңарды таппай атасыңар. Мен түшүнүп атам, азыр Кыргызстанда действительно мындай алигиндай болуп атат да, мындай бир кандайдыр бир депрессия дейт да. Бул депрессия башка мамлекеттерде болгон да. Бирок Кудайга шүгүр, бизде мына депрессия мына жаз келиши менен эле кетип калат да, Кудай кааласа. Бардыңыздарды туугандар, бекем болуңуздар, көп сыгылбаңыздар. Бул өтөр кетер дүйнө. Бул дүйнөнү эч ким бул дүйнөгө түркүк болуп кала албайт. Бул дүйнөдө сен эмне калтырасың? Бул дүйнөдөн эмне алып кетесиң? Ушул суроого биз аябай каттуу ойлонушубуз керек да. Эгерде Кудайым буйруп насип этсе, бардыгыбыз аракет кылып, сонун ошол Кыргызстан боюнча 2 миллион гектар жер иштебей турат да. Ошол жерлердин бардыгына баг отургузуп туруп, ошол 2 миллион гектарга 3 миллиард дарак отургузуп туруп, мына Кыргызстанды гүлдөгөн бакчага айлантырып алсак, мына ушулардын фазилети. Мына мисалы үчүн азыр бир Айбек Алимов деген бир биздин бир тууганыбыз эме ойлоп чыгыптыр да, бир система. Ол айтып атат да, азыр мына Кыргызстан боюнча бир эң эле аз дегенде бир 10 миллион симка иштеп атат Абдулла Ташиевич дейт. Эгерде сиз мисалы үчүн күнүгө сиздин ошол телефонуңуздагы бирдиктен ошол кайрымдуулукка 1 сом чыкса, сиз ошодон ошол акчага кыйналбайсызбы дейт. Албетте кыйналбайм дедим. Десем, Абдулла Ташиевич ошол Ошкага, Мегакомго, Билайнга ошо бирге барып, ушул проектти ишке ашырганы бизге жардам бергиле деп атат да. Туугандар, ушул эмени карасаңыздар, Фейсбукта Айбек Алимов деген жигит бар. Мына ошонун личкасына жазып, ошо Айбек дагы өзү дагы жазат, азыр көрүп калса, мына ушул жигитке жардам берели. Чындап эле туугандар, бардыгыбыз биргелешип туруп, ушул проектке өтө турган болсок, күнүгө 1 сом. Мисалы үчүн 6 миллион киши единица иштетип атат да. 6 миллион, күнүгө 6 миллион сом түшөт экен да. Бир айда 180 миллион болот экен.
2 ай карап тура турган болсок, 3 айдын ичинде bir сонун заманбап bir питомник түшөт экен да. Ошондой кылып туруп эле бул эч кимге мындай зыяны жок да, мисалы үчүн бир-бирдик алынат. Бир-бирдикке мисалы үчүн баягы любой иште иштеген адамга жүрөгүнө мындай бир-бирдик. Биз ойлойбуз да ол 1 сомдон эмне чечилет депчи. Мисалы үчүн менин 1 сом, сиздин 1 сом, 1000 адамдын 1 сому, 2000 адамдын, 1 миллион адамдын 1 сому. 10 миллион адамдын, деме 6 миллион адамдын 1 сомдон түшө турган болсо 6 миллион сом түшөт экен. 6 миллион сомдо bir күндө 6 миллион сомдон кайрымдуулукка жумшалса. Мисалы үчүн Алла Таала эсепти билет, биз билбейбиз. Бирок Алла Таала биздин берген 1 сомубуз канча миллиард бөлүкчөгө бөлүнүп кетип туруп, мисалы үчүн бирөөнүн боорун алмаштырганы сиз жардам берген болосуз. Bir жерде көпүрө бузулуп калса, аны ондогону сиз жардам берген болосуз. Эгерде bir жерде суу чыгарган булак чоң, мисалы үчүн скважина казылса, ага сиз шерик болосуз. Шунун баардыгы эмне? Биздин кылып аткан, биргелешип кылып аткан иш болот да. Келгиле туугандар, күнүгө мисалы үчүн бардыгыбыз ушул программага өтөйлү туугандар. Мына ал айтып атат, Абдулла Ташевич ушул программа кирип кала турган болсо, мына сиздин эң биринчи проектиңиз ошол питомникке жумшайлы дейт. Мына эркекче айтам, башка эч нерсеге жумшабайбыз. Биринчи питомникке жумшайлы, питомникти путка тургузуп алгандан кийин, анан кийин башкасына жумшайлы деп. Ушундай айтып атат да. Мен айттым, албетте дедим, кандай сиз өтө сонун эме жасап атасыз дедим. Айбек Алимовго байланышкыла ушуга жардам берели бардыгыбыз. Ушунун астында ушунда bir чоң bir күч болуп туруп чогулайлы туугандар. Мына аны эмне мына күнүгө операторлор өздөрү алып коет дагы, ошол бирдиктүү bir счетко түшүрүп турат да. Күнүгө 6 миллион сом болсо 6 миллион, 3 миллион сом болсо 3 миллион тынбай түшүп турат экен да. Билинбегени менен бул өтө чоң акча да. Кыргызстан 6 миллион киши 1 сомдон берип турса, кээ-биркилерибизде мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, менде мисалы үчүн 3 симка, сизде деле 2 симка, же кээ-биркилеринде 3төн, 4төн, 5тен симка иштетишет экен да. Бардыгынан 1 сомдон алынып турса, мына ошого туугандар, силерден ушул эме келет да, мына Мегакомдон опрос келет. Ассаламу алейкум, Абдулла Ташиевич, эгерде күнүгө сиздин бирдигиңизден 1 сомдон мен алып шуну эмеге иштетип турсам, благотворительностьке иштеткени ушундай кетип турса, сиз каршы эмессизби десе, мен каршы эмесмин дейм. Деп туруп, ошого запросуна мисалы үчүн 1 деп туруп жөнөтүп койсом, болду, мен автоматически кошулуп кетем да. Бардыңыздарды ошону кошушка чакырамын туугандар. Себеби дегенде биз дайыма садака кыла албайбыз, колубуздан келбейт. Эсибизден да чыгып калат. Кайсы маалда, кайсы жерде, балким такыр эле мисалы үчүн эртең менен ишке барып кеч келебиз. Зато күнүгө 1 сомдон садака бизден чыгып кете берет да. Мына ушул жөнүндө ойлоңуздар. Туугандар, ойлоруңарды жазгылачы. Ким эфирге кошулам десе, кошуңуздар. Кошулабыз. Запрос таштаңыздар. Bölüşüp koygula. Так. Ödөгө карап тарта берели. Мына. Так. Мамыров Султанбек, биогумуз 25 сомдон. Так. Алимовго жолугайлы. Оба тураса жерибизде. Так. Теректин эмне зыяны бар? Айдар Усманов, терек эң биринчи мына зыянкечтер жашай турган жер экен да. Ошол зыянкечтер ошонун үстүнө чыгып жашап алат экен дагы, анан кийин мына ал теректин баардык сокторун жеп бүткөндөн кийин жалбырактарын, жумшактарын, анан помидорго же бактарактарга ошого секирип түшүп, ошолорду жей берет экен. Биздин эл Россияга үйрөнүп алды. Бул жерде ул кыздарыбыз качат айла жок. Туура, Даниярбек, Кудайым буйруп насип этсе, аркага Кудай кааласа кайтышат иншалла. Мирлан Жеңишбеков, Абу Таксыр бетке кызыл жүгүрүп деп тийишиптир. Красавчик болсок жүгүрөт да. Так. Assalamu alaikum, Abdullah Tashis, Европадан келген көчөттөр канча? Эгер ошол көчөттөрдөн алсаң 2 же 3 жылга чейин өсүнө жардам береби? Ооба, туура, Маматов, жардам беришет, сопровождение болот. Туугандар, эфирди бөлүшүп койгула.
Канча бөлүшүп койсоңуздар ошончо жакшы экен. Кийин дагы элдер көрүп атат экен да. Казакстанга бау эгемен деген талапкер болса мен хабарласыңыздар дейт. Кайсы бау эгемен деген болса дейт. Мына туугандар Казакстанга баг отургузууга чакырып атат. 400 штук алмадан канча түшүм алса болот? 400 штук алмадан канча түшүм алса болот? Чолпон, эгерде карлик отургузсаңыз, карликтен ар бир түбүнөн 15 килограммдан аласыз. Эгерде полукарлик отургуза турган болсоңуз, полукарликтин түшүмү 40 килограммдан ары болот. 120га чейин чыкканын көргөнбүз. Так. Assalamu alaikum. Жаңғақ мисте бадам боюнча Кыргыз өкмөтүнүн программасы бар бекен. Нуртаза Жумашев пока жок экен аба. Ушуну программа кылып сиз жазбайсызбы? Жазсаңыз биз сунуш кылат элек аке. Солунбо Шимова рахмат. Өзүм карындашым да бу. Assalamu alaikum таксыр. Быйыл алма тиксек канча түшүм ала баштайбыз? 2 жылдан кийин түшүмгө кирет. Мына быйыл отургузсаңыз келирге түшүмгө кирет. Анан бирок коммерческий түшүм 3 жылдан башталат. Так, ододо Абдулла ака, сиз менен кандай байланышасыз көчөт боюнча? Жаныбек Нурматов 0550 20 0007 менин номерим. Так, суроолор бүтүптүр. Туугандар. Assalamu alaikum. Ак кой пайдасы кандай дейт. Эржигит Мамытов, ак койдун пайдасы жакшы. Бирок мен Эржигит Мамытов ак койдон көрөктү, 100 ак кой баккандан көрөктү, 100 сүттүү эчкини бак деп айтар элем да. 100 сүттүү эчкини эч жака жылдырбай мына Сокулукта, мына шаарга жакын жерде багып алсаңыздар, жыргайсыздар. Ошон үчүн бардыңыздарды ошол сүттүү эчки бакканы чакырамын. Үйдөн чыгарбай баккыла, малды дагы, койду дагы. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам ушул эчкинин сүтүндө ичкен экен да. Эчкинин сүтүндө аябай береке бар экен, туугандар. Мына азыркы немелер биринчи жолу угатышыңар мүмкүн, бирок уйдун сүтүндө адамга зыяндуу нерселер аябай көп экен да. Ошон үчүн туугандар сүттүү эчкиге өткүлө. 1 литр сүттүү эчкинин 1 литр сүтүн ичип алсаңыздар, кадимкидей азык болот экен да. Мына эчкинин сүтү ушул апабыздын, энебиздин сүтүнө жакын болот экен да, составы. Так, Сокулукта качан багып табат болот? Калмурат Омуракулов, Кудай кааласа Сокулукта февралдын бир 20-ларында Кудай кааласа болуп калат иншалла. Даярданыңыздар, бардыңыздарды чакырабыз. Өзгөнгө кандай бак кылсак болот? Союзбек Жумабаев, өзгөнгө бардык эле бактарды кылсаңыз болот. Мисалы үчүн өзгөндө алма жакшы болот. Суук жерлеринде алма отургуш керек. Анан кийин мындай колоттон ояктан муздак шамал келген жерлерди тутуп туруп, ошондой жерлерди тандап туруп, гилес кылсак болот да, баткен гилес. Өтө сонун болот экен. Анан бизде өзү мынау фуркаттан баштап ана кызылга чейин слива кыла берген жакшы да. Слива аябай сонун болот бизде. Кара өрүк. Ошого кара өрүк отургузгула көбүнчөрөөктө. Дони Алимович, валейкум ассалам. Дони, элдин бардыгына айткан Багдават Исфанада болот. Кудай кааласа ушул бир 25-нен кийинкиге коебуз. Дагы уточнять этип айтабыз, Кудай кааласа. Даярдангыла. Бардык Кулундунун акимине айткан, Кулунду неменен, Кулунду айылынын өкмөт башчыга айткан, тетиги Арканын өкмөт башчысына айткан, берки немелер Чимгенге жеткиргиле, Наркы, Булак башыга, бардык Бешкент бардыгына кабар бергиле. Исфанада болот. Карабактыктар түшүп барсын. Бардыңыздар, келиңиздер туугандар. Багдават Лейлекте болот. Так. Город Воркута дейт. Эмир Абдыразаков. Ошактан көрүп атасызбы? Воркута раза суук болсо керек, а? Саламу алейкум. Полукарлик көчөттөр кайдан алсак болот? Майрамбек Саид Жалалов фамилияңыз сонун экен. Немени көчөттө Ошто, мына Ошто логистический борбор бар, ошол жерде сатып атат.
Бишкекте Манас Саматов деген акебиз сатат. Турциянын көчөтүн. Анан кийин Болот Качаганов деген дагы алып келет. Мен личкама кирсеңиздер, ошол жерде жазып койгонмун. Турциядан сапаттуу көчөттөр и Польшадан сапаттуу көчөттөр деп телефондорун жазып койгом. Назира Конушбаева, сиз мынандай көчөттөрдү аласыз да. Бул эң биринчи Өзбекстандан же Тажикстандан чыгат дагы, анан Ошто сатылат. Ошто сатылат, же Бишкекте сатылат дагы, анан кийин уже күн ысып кеткенден кийин анан баягына Нарынга, Көлгө, Таласка алып жөнөшөт да. Суук райондорго алып жөнөшөт дагы, алып барып ошол жерде сатышат. Алардын тамырын шамал уруп коет. Алардын тамырына уже кургап калат. Бирок сиз апарып отургузгандан кийин көктөйт дагы, көктөгөндөн кийин бирок саратандан өтпөй калат. Саратандан өтпөй курап калат. Ошон үчүн туугандар, көчөттү сапаттуу көчөт менен башташ керек да. Сапаттуу көчөт кандай болот? Ал көчөттүн сертификаты болот. Вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты болот. Ал көчөттөр холодильниктен сатылат. Башка эч жерден сатылбайт алар. Аларды жөн эле баягында жерге дагы көмүп атат. Алып келип алып мынау неменен Ош шаарынын атырабына алып барып алышып, ар жерге көмүп, анан кийин мындай жолдун боюнда антисанитария, ал жерге мурда эмне болгон, анын тамыры сразу ошол жерге тийгенде эле уже эгерде вирустар болсо жармашып алат дагы, силерге ташып переносчик болот дагы, алып барып туруп силердин жерлериңерде оорутат да. Ошон үчүн көчөттү, эң сапаттуу көчөттү холодильниктен и вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты менен алыңыздар туугандар. Адашпаңыздар. Начар көчөт алып аласыңар дагы, жылыга акча корото бересиңер. 100 сом, 300 сом, 500 сом, 1000 сом, 10 000 сом, 20 000 сомдон алып жылыга корото бересиңер, бирок толк жок. Себеби дегенде, ал көчөттөрдү мына азыр Араванга алып келип, менин бир иним бар. Нурлан деген, ошол айтты да. Абдулла ака дейт, ошол көчөттөрдү дейт, Өзбекстандан алып чыгып туруп дейт, Араванга дейт, баягындай отун жыйгандай кылып, бийик кылып жыйып туруп, судан сээп коюштур дейт, ороп коюптур дейт, ошол жерде турат дейт. Мына ошол көчөттөр эртеге сатыкка чыгат дагы, анан барсаңыздар жанын жейт. Айланайын өзүм өстүргөнмүн, жөн эле бунан алтын алма алып жейсин дейт. Бирок андай эмес туугандар. Алданып калбаңыздар. Ошон үчүн жалаң эле фирма менен иштегени, будан кийин бир дагы көчөт албаңыздар. Жалаң фирма менен иштеңиздер. Ошол фирма көчөткө жооп берет, ошондой сүрөттөгүдөй мөмө чыгып беришине жооп берет, 3 жыл сопровождение кылып берет. Бир дагы көчөт, мисалы үчүн курай турган болсо, ошо көчөткө жооп берет туугандар. Ошон үчүн адашпаңыздар, алданбаңыздар, ширин бал тилге ишенбеңиздер. Мынабы документи бар, туруктуу жери бар, холодильниги бар. Мындай чоң бизнесмендер менен мамиле кылганды үйрөнүңүздөр. Туугандар, себеби дегенде азыр биз питомник кура турган болсок, биз ошол жерде өзүбүздүн питомниктен чыккан гана көчөттөрдү силерге сатабыз да. Ошон үчүн бардыңыздарды туугандар, көчөттү сапаттуу алгыла, багбанчылыкты сапаттуу кылгыла. 40 сапаты жок көчөт отургузгандан көрөктө 10 сапаттуу көчөт отургузула. Эң силердин утушуңар ошол болот туугандар. Ассаламу алейкум Абдуллажан. Ака, өзгөнгө жүзүмдүн кандай сортун эксек болот, рахмат дейт. Сталбек Конушулу, өзгөнгө бизге кишмиш жакшы болот, Хусейни жакшы болот, анан Разамат деген жүзүм бар, ал жакшы болот. Анан кийин мындай столовый деген сорттор бар да. Мына өзүбүздүн эле мына эмеде Бишкектин өзүндө эле бир 30-40 сортту чыгарышат. Мына ошол сорттордон алып отургузсаңыздар болот. Кудайым буйруп насып этсе, питомник кылып ала турган болсок, шуга окшогон көйгөйлөрдүн баардыгы чечилет, Кудай кааласа. Көчөттү кадимкидей эле силер жерди эле көрсөтүп коесуздар. Биздин адамдар алып барып, өздөрү эгип, өздөрү карап, баардыгын өздөрү жасай берет. Ушундай фирмаларды ачабыз, Кудайым буйруп насып этсе. Бул көчөт отургузуу азыр байлар түшүнбөй атат да. Мен байларга айттым, сен о жактан сапаты жок, баягында срогу өтүп кеткен шоколад, печенье ташыбагын деп атам мен. Анан көрөктү сен өтө сапаттуу көчөттөрдү алып келгин дагы айылыңа отургузгун деп атам. Мисалы үчүн айылыңда
10 000 гектар жер боло турган болсо 10 000 гектар жерге бак отургузуп элиң менен кошо иште деп атам. Ошолдон чыккан мөмө жемиштерди сен варенье кылгын, кургаткын, жем кылгын, свежий саткын, сен ошол жерде азыркы байлыгыңды 1000 эсе кылып арттырсаң болот. Ошон үчүн байлар эң биринчи мына Кыргыздын байлары, мына Райым Миллион, эң биринчи Райым Миллион. Анан Бабанов, Салымбеков, мына Иса Өмүркулов, мына Оштун байлары, мисалы үчүн чириген байлар бар Ошто. Ошол бардык байлар эң биринчи эл менен эл болуш үчүн булар питомник куруш керек. Ар бир бай өзүнүн облусуна бирден питомник куруп бериш керек. Ошол жерден чыккан көчөттү сатып бизнес кылыш керек ушулар. Байлыгыңарды силер каяка алып барасыңар, каяка ташып барасыңар, эч жака алып бара албайсыңар, эл бар жок байлыгыңарды көрүп турат. Ошон үчүн силер эсиңер барда этегиңерди жыйгыла, этегиңерди жыйып бак отургузгула. Бак отургузуп, мына Кыргыз элине кылган кыянатчылыгыңарды ошол бак аркылуу жууп бергиле. Мына канчагалаган өзүңөрдүн эле ар бир ошол бизге атка минердин жок эле дегенде 1000ден не тууганы бар. Айланайын туугандарың таксовайт этип жүрөт, туугандарың жарымы Россияда жүрөт, тиякта жүрөт, мында жүрөт. Сен кандай бексин? Сен кандай манапсың онда? Сен эгерде сенин туугандарың башка жакта бирөөнүн колунда жүргөн болсо сен толук хан бек эмессиң сен. Сен ошон үчүн ошолорду топтоп келип 1000 кишиге 1000 гектар жерге бак отургузуп бер, ошолор карасын. Bir кластер, bir жакшы bir мына мисалы үчүн алма же алмурут же баткен гилес же жаңгак ошондой бак кылып бер, ошолор мына байысын, олор да байысын. Туганым деп эле бир гана өзүң эле жыргап атасың. Жаман сөздү берки адамдар да угуп атат да. Мисалы үчүн бир бай боло турган болсо, энесин сөгө турган болсо, ошол байдын. Байдан канча туганы бар? Ошол энеден таркаган бардыгына сөз тийип атат. Ошон үчүн ошол байлар азыр эси барда этегин жабыш керек дагы. Азыр ошол уурдаган акчалардын бардыгын кайрадан не отмывать этиш керек да. Кадимкидей бакка салып, ошол акчаларды адалдаш керек да. Элден кечирим сураш керек. Элим кечирип кой, иттик менден кетти, мынандай болду. Мени мына эң сооптуу иш болгон суу чыгарып бак отургузуп, ошонун мөмөсүн элге жерге мындай тартуу кылып атам деп ошондой агарыш керек да ошолорда. Ошолорго ким ошол байлардын контакттары болсо, ушул байлардын контагына ушул прямой эфирди жөнөтүп коюңуздар. Ошолор да көрүшсүн туугандар. Тургунай Жолдошева сүттүү эчки Россиядан келип атат, Африкадан келип жатат, Европадан келип атат. Аябай жакшы сүттүү эчкилер. Ошон үчүн баягы жылкы, мал ташыган бир туугандарыбызга, кой ташыган бир туугандарыбызга айтар элем. Россиядан туугандар сүттүү эчки ташыгыла, Европадан сүттүү эчки алып келгиле. Ошолорду 5 сотик жер боло турган болсо 100 эчки бакса болот экен. 100 эчкиден мисалы үчүн ар бир эчки болбоду дегенде 5 литрден сүт бергенде 500 литр сүт болот экен. 1 литри 50 сомдон тапшырсаңыз туугандар. Мына акча. 25 000. Макул. Сиз 10 000 пайдасын алып калың. 15 000-ни 100 эчкиге бериңиз. Ар бири 150 сомдон. 150 сомдон бергенде таза мисалы үчүн баягында тартылган сонун жүгөрүдөн мисалы үчүн 5 килограммдан жейт экен. Жок, эчки андай жебейт да. Эчки жесе 1 килограмм жейт. 4 килограмм эконом болуп атат. Мына туугандар. Иранский мисте канча күндө бушат? Абдусалам Имаралиев иранский мисте ушул биздикиндей эле бушат, ошол майда апрелде гүлдөй турган болсо, дете июнда пышып калат да, немеде, июлда. Ошондо 90 күн болуп калабы? Биздин айыл деңизден деңгээлинен 2015 метр бийик, кайсы көчөртөксө болот таксыр. Нурлан Ахунов бийик, баягында деңиз деңгээлинен бийик жерлерге карагат болот экен, карагат отургузгула. Мына бадалдуулардын бардыгы болот экен, чычырканак отургузула. Чычырканактын азыр алтайский сорттору келген. Өздөрү да мындай түймөдөй чоң болот экен, и даамдуу болот экен. Assalamu alaikum, таксыр көчөттөр келдиби Бишкекке? Нургазы Токонбаев али келелек, эми келет. Интернеттен карасаңыздар, мана Саматов деген агабыз бар, ошого келет. Көчөткө кык салсак болобу. Сталбек Конушулу өзү дегеле
огородко кык жолотпош керек. Ошол кыкты сөлжанга берип, сөлжандан чыккан биогумусту салыңыздар. Туура ичкинин суту аябай майлуу болот. Дин даватында кылыңызчы. Табалды Жусупалиев дин эң биринчи биз исламда жашашыбыз керек. Исламды ошо биздин 5 парызыбыз бар, 5 ошо 40 парызыбыз бар. 5 эң ошол исламды кармап турган негиздер бар. Ошолордун баардыгын аткарышыбыз керек. Эми баардыгыбыз мусулман болойлу туугандар. Биздин акыркы адам затына түшкөн ислам дининдебиз, ахли сүннат вал жамааттабыз туугандар. Баардыгыңыздарды намаз окуп, Алланын ыраазычылыгын табышыңарды суранабыз туугандар. Келиңиздер, намазкан болуңуздар баардыгыңыздар. Так. Катыраң айылында барса болобу. Дастанбек Ботаев Катыраң айылынан дагы келсеңиздер болот. Исфанада болот. Дагы дополнительный эмени айтабыз туугандар. Павлонияны кандай ойлойм? Павлонияны жакшы эле ойлоймун. Павлонияны эме азыр айтып атышат. Мен Туркияга барганда ушул суроону бердим да. Немелерге. Профессорлорго берсем, негедир бизди отургузбай койдук, что-то не прижилось дейт да. Башка райондорунда бар экен. Бирок мынандай масштабный, массовый кетпептир да. Алар көбүнчө эле Туркияда мына баягындай карагай отургузушат экен, арча отургузат экен. Мына Павлонияга жакшы эле карайбыз. Дамыла карлик алманын аралыгын канча кылып тигебиз. Асхат Алиев эгерде эмеңиз карлик болсо, эки дарактын ортосу 1 метр болот, ортолугу 3 метр болот. Эгерде полукарлик боло турган болсо, эки дарактын ортосу 2 метр, аралыгы болсо, машина трактор жүрө турган жери 3 метр болот. Полукарлик алайга болобу дейт. Полукарликте алайга болот, жылуу жерлерине болот. Мына Гүлчө баягындай көп тоң түшпөгөн жерлерине болот. Бирок Алайкуу, Нарын областын бардыгы, Чаткал, Чоң Алай бардыгы ушул бадалдууларга өтүшүңөр керек да. Урал. Силер жакта эмне жакшы болот? Карагат болот. Эң сонун кара карагат, кызыл карагаты бар экен, сары карагаты бар экен, брусника, морошка, голубика, калина, клюква, малина, ежа-малина. 10 түр, 20 түр ошондой бадалдуу бар. Силер да ошолорду отургузула. Силерге өтө ошол жакшы болот. Assalamu alaikum, Нокен району, аба райы ысык, кандай көчөт өстүрсөк болот. Игамбердиев Багыт, мен дайым айтып келемин, Нокен районуна эрте быша турган алма, өрүк, гилес, жалаң эрте быша тургандарын отургузушуңар керек. Чтобы мына башка жакта мөмөлөр али гүлдөп аткан маалда силердики бышып калыш керек дагы, базарга чыгып, мисалы үчүн өрүгүңөр бардык жерде өрүк бышкан кезде силердин дагы өрүгүңөр бышат дагы, бирок силердин өрүгүңөр жарылып кетет да. Себеби дегенде ошол дарак уже баягы немеге полный ширени берип таштайт дагы, мөмө жарылып кетет да. А силердин жериңер аябай күчтүү, ысык силердин жериңер. Ошон үчүн силер жалаң эрте быша тургандарды отургузула. Эрте быша тургандарга эмне кирет? Абрикос, ананасовый абрикос деген кирет. Ошону отургузула. Эрте быша тургандарга лето деген сливалар бар. Ошолорду отургузула. Анан кийин Эрли Женева, анан Гала Мас деген эки түр алма бар. Кызыл, чоктой кызыл болот. Товарный вид укмуш болот. Ону Алматага айдай турган болсоң, Алматада тытып кетет да. Ошон үчүн туугандар, ар бир жердин өзүнүн преимуществосу бар. А биз болсо айтабыз да, бизге эч нерсе болбойт, ана мына дей беребиз. Жок туугандар. Климатты пайдаланыш керек. Ошол ландшафтты пайдаланыш керек, шамалды, күндү, сууну бар жокту пайдаланып, күнгөй, тескейди пайдаланышыбыз керек. Биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Бул деген чоң илим бул туугандар. Ошо илимди алган үйрөнгүлө туугандар. Бунун бардыгын мисалы үчүн мен өзүм башыма камтып, ошону бардыгын өзүм түшүнүп кармай албайм. Мына жаш балдарды айтам да, ошолор окуп келиш керек. Бирөөсү помидорду толук билгени келиш керек. Сабизди толук билген бирөө келиш керек бизге. Капустаны толук түшүнгөн, болгарскийди түшүнгөн, баклажанды түшүнгөн. Бирөөсү алманы, гилести, өрүктү, сливаны, ушундай, ушунун илимин алыш керек да. Ушундай бизге адистер керек болуп атат да. Андай адистер жок. Бизде бардыгы эле мындай жүрсө ушу бутуна тили чалышат. Сүйлөсө жөнүнө будай кууруйт, бар жокту билет. Мисалы үчүн кандай Кыргызстанды өнүктүрүшти билет.
30 жылдан бері ошо өнүктүрүп берем деп 30 жолу депутат болду, 30 жолу министр болду, бирок не кылды? Эч нерсе кылбады да, абсолютно. Эч нерсе кылбады. Мына ошондой адамдардан этият болду. Саясатчыларга ишенбегиле туугандар. Саясатчылар булар не? Бир гана өзүн жыргатып жашаш үчүн, анан кийин ошол жанындагы туугандарын жашатыш үчүн, ошон үчүн эле жүрүшөт буларчы, туугандар. Ошон үчүн саясаттан чыккыла туугандар. Бирөөлөргө фанат болбоңуздар, туугандар. Анан керектүү идеяга фанат болгула. Идея эч качан алмашпайт. Бак отургузуу идеясы бир кеттиби, болду, кетти. Ошол 3 миллиард даракты отургузуп, ошонун мөмөсүн алмайынча токтобойт да. А бир лидерге илеше турган болсоңуздар, бир күнү карасаң эле ата мекенде жүрөт, бир күнү карасаң эле бүтүн Кыргызстанга кирип кетет, бир күнү карасаң эле биримдикте жүрөт, мекенин Кыргызстанга кирип кетет. Ар нерсе боло берет да. Ошон үчүн туугандар, саясатчыларга такыр ишенбеңиздер. Алардын бал тилине эч качан алданбаңыздар. Анан көрөктө ошол өзүңөрдүн мынабы кара күчүңөргө, анан бир аз алган илимиңерге, анан кийин ошол жерге, Аллага ишенгиле, башка эч нерсеге ишенбеңиздер, туугандар. Ошон үчүн эң биринчи направленияны түз алып алып туруп, бак отургузууга бардыңыздар, киришиңиздер, туугандар. Так, бизде Аксыда кайналы оруп жатат, туура оруп атат, жалбырагы башында кургап атат, туура оруп атат. Кандай дарылса болот, кеңеш сурайбыз. Улкан Нуралиева, ал болгон эле бул ушундай бир вирусный бир оору да, мисалы үчүн кандай деп айтсам, мисалы үчүн псориаз, же болбосо мындай бир же витилиго ошого окшогон, адам ооруганга окшогон оору да бул. Буну дагы айыктырса болот. Анын үчүн деген не комплексный дарылаш керек да. Улкан, мисалы үчүн сен себесин, соседиң сеппей коет. Соседиң экөөң себесин, башка себеби. Бардыгын поголовно даярдаш керек да, бардыгын. Мисалы үчүн дарыны алып, дарактын полностью эмесин алыш керек, эсебин алыш керек. Мынанча Аксы район кайнолу бар, мынанча. Так деп туруп, анан кийин ошо санитарный зона кылыш керек. Мисалы үчүн бир райондон экинчи районго өткөндө ошол оору чыгып кетпес үчүн багында кадимкидей постторду кылып, ошол жерде машинанын эмелеринен бери дезинфекция кылып чыгарып туруш керек. Как бы мына баягы коронавируска окшогон эле оору да бул. Буну айыктырса болот. Анын үчүн бардыңыздар бирдей дарылашыңар керек да. Мына ушуну айтамын. Мамыров Султанбек, Абдулла ака, номериңизди бериң. 0550 20 0007. Дин ислам жөнүндө да дават айтыңызчы. 2100 метрден өйдө жерлерге эмне эгебиз, себеби биздин айыл ошондой бийиктикте. Бадалдууларды эгесиздер, карагат, ошол малина, эжа малина. Фирмалар менен иштөө үчүн көп өлчөмдө алыш керек да, аз көчөт алгандар кантебиз. Тургунай Жолдошева 4 көчөт алсаңыз дагы сатат. Бирок баягында сопровождение кылбайт да. Эгерде 1 гектарга ала турган болсоңуз, анан кийин сопровождениеге отурасыз. Көчөт фирмалар кайерден табабыз? Мамыров Султанбек, көчөттөр Ошто дагы, Бишкекте дагы бар. Телефондорун таштаймын. Жүзүм көчөтү кайерден алабыз, кайсы фирма? Өмүрбек Адылов, жүзүм көчөтү азыр мына немеле Польшадан келбейби билбейм. Бирок жүзүм көчөттөрдү бизде Атабек деген бир инибиз бар. Ошол сатып атат. Ошонун номерин таштап коямын. Атабектикин. Атай деген жигиттикин. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Элвира. Саламсызбы, жакшы кокон гилестин алманын көчөттөрүн кайдан алсабыз? Чолпону Эргешбаева фирмадан аласыздар. Жалаң эле фирмадан барып холодильниктен алыңыздар. Ассаламу алейкум, Таксыр, көлдүн жети өгүзүнө качан келесиз? Кудай кааласа ошол көлдүн жети өгүзүнө баягы так, биякта 10, 15, 20, 30 район болсо, ошо март, ошо февралдын акыры, марттын башында барып калат экенбиз, Марат. Даярдангыла, ошол марттын башына даярданыңыздар. Туура Ачкөз байдан элим деген сиз азамат. Мени кыргыз эгерде мага силер поддержка берсеңиздер, жакшылап поддержка берсеңиздер, кандай поддержка керек? Мына мен багдават кылып атамбы, ошого жок дегенде бир кыргыз бир дарак отургузса да. Жок эле дегенде. Мисалы үчүн мына азыр ушундай адамдар бар да, колунда акчасы бар, бирок жери жок да.
Кейбір адамдар бар, жері бар, бирок колунда акчасы жок да. Туугандар, ошону бири-бири менен биригиңиздер. Айткыла, мына менен мага жазып койгула өзүмө, личкама. Мен Исматов Адылбек, менде мисалы үчүн $20,000 каражат бар, мага бир өнөктөш таап берейин деп жазып койгула, акчасы барлар жазгыла. Анан мен айтамын, кайсы райондон деймин. Сиз айтасыз, мына мага Алай райондон. Хорошо деймин, Алай багбандарына жазам. Ассаламу алейкум Алай багбандары. Bir kişinin $20,000 бар екен, 2 гектар карагат отургузсаңыздар болот биргелешип. Кандай кыласыздар? Ким отургузат десем, бирөө чыгат дагы кадимкидей эле контрактка отургузуп эле, нотариально эле, жер одон, каражат сизден, түшүмдү бирге алабыз. Мына бул карайт, сиз дәрі-дәрмегин баягындай жер семиткичтерин карайсыз, ол караш одон, жер одон, каражат сизден, обеспечение сизден болуп туруп, анан кийин ошону 3 жылдан кейін, 2 жылдан түшүмгө киргенден кейін, анан акырын мисалы үчүн чыкты, саттыңыздар. Мисалы үчүн канча? Бир 500,000 сомдук саттыңыздар, ошону 100,000 сом сиз прибыль аласыз, 100,000 сом алат, анан вложение кылган акчадан 300,000 сом бияка чыгарып коесуңар. Кийинки жылы дагы ошондой болот, дагы ошентип, сиздин $20,000 чыктыбы, анан ошол карагат 13 жыл жашайт экен да. Майли 10 жыл жашайт деп коелу. Ошол 10 жыл ошо менен өнөктөш болосуз да. Кадимкидей мисалы үчүн 20 тонна карагат терет, ошону сатасыздар, ошонун акчасы мисалы үчүн 2 миллион сом болсо 1 миллиондон бөлүп аласыздар. Мына ушундай өнөктөш болгула бири-бириңерде. Мына шаарда отуруп алып, мына азыр дүйнө жүзүндө ушундай эле иштерди кылып атышат. Мына корейстер ошондой кылып атат. Мына мисалы үчүн Туркияда ошондой экен, Европада ошондой экен. Эмне биз кыла албайбыз туугандар? Мына шаарда акчасы барлар аябай көп, мына акчасы барлар мына жактан неме болот. Анан кийин дагы эмне жакшы. Мисалы үчүн сиз Бишкекте жашасаңыз, көлдө карагат отургузуп койсоңуз же нарынга барып отургузуп койсоңуз, нарынга барып эс алганча өзүңүз ошол өнөктөшүңүздүн үйүндө эс алып, балып, көрүп, анча-мынча физический труд кылып, мындай жеңилдеп келесиз да. Туурабы? Мына ошого окшогон иштерди аткарганы аракет кылышыбыз керек да. Биздин Кыргызстандын чөлкөмүндө багбанчылыкты өтө сонун өнүктүрсө болот. Мына ошон үчүн биз бардыгыбыз окушубуз керек да. Оку жана оку. Бизде билим жок болуп атат да. Мына карагатты кайсы малда окулировка кылыш керек, мисалы үчүн черенковать этиш керек, кайсы малды көбөйтүш керек. Карагаттын мисалы үчүн түшүмүнө стеклянка деген курт түшө турган болсо, көп элек аны кантип дарылаш керек, аны билбейбиз да. Эгерде биз ошону окуп алсак, кто предупрежден, тот вооружен. Биз өтө мындай мобильный кыймылдап туруп, ошогон проблемалардан чыгып кетебиз да. Ат башыга Бакытбек Осмонов бадалдууларды отургузуш керек. Ат башыга жалаң бадалдууларды. Алманы Кудай кааласа Жалал-Абадтан ташып жеп калабыз. Аз калды. Жол ачылса 2 саатта кирип барабыз алманы жүктөп алып. Абдулла аке, мени кош коесузбу? Көп маалымат алчу элем. Макул. Саламатсыздар, парник жөнүндө айтасызбы? Кайсы айдан баштап парник кылса болот? Помидор, капуста. Рахат Каримова азыр температураны карап турасыздар. Мына февраль ичи айтып атат, муздак болот деп атат да. Эгерде февраль ичи муздак боло турган болсо, кыймылдаган не стоит. Бирок азыртан уже почваны даярдай бериңиздер. Эртеге мына күн жылт эткенден баштап эле уже кылсаңыздар болот. Бүгүн Ошто бир иним звонит этти. Звонит этип, Абдулла Ташиевич, ушул 4 мешок 200 килограмм биогумус алып кетейин дейт. Эмне кылып атасың десем, парник баштадык, ошо көчөт чыгарабыз дейт. Молодец дедим. Мына уже Ошто башталды. Бир 15 күндөн кийин уже Бишкекте дагы башталат. Рахат Каримова. Салам алейкум, таксыр көчөттөрдү аксы тараптан каерден алса болот? Медербек Бусурманов, көчөттөрдү аксы тараптан каерден алышын билбейм, бирок Оштон анан Бишкектен алса болот. Так, бир эчки канча Сыраттан келген сүтү дейт. Канике Исмаилова, бир эчкинин баасы ошол азыркы Зейненский пародадагы Бишкекте эчкилер сатылып атат 25,000 сом экен. Бирок чалыш деп коет да, булар дагы уже аралашып кеткен да. Таза Зейненский эчкилерди мына Россиядан алып келсе болот, где-то бир 40,000 сомдон турат да ошолор. Ал бирок эмне бир 10до алып багып алсаңыз 400,000 сомго. 10 жылдан кийин каникей болуп каласыз да. Сонун болуп.
1 гектар жерге алма бак кылса, суу жок жерге канча акча кетет? Расул Каназаров, суу жок жерге алма кылбаңыздар туугандар. Суу жок жерге тегиле эч нерсе экпеңиздер. Азыркы биздин сунуштап аткан поликарлик, карлик көчөттөр сууну аябай жакшы көрөт. Суусуз эч нерсе болбойт туугандарым. Ошон үчүн туугандар, отургузсаңыздар карлик же поликарлик отургузгула, адам башкасына отургузбагыла туугандар. Азыр мисалы үчүн арзан деп бир көчөттү алып отургузуп алдыңыздар, ал көчөттөрдүн түшүмүн эч ким тааныбайт да. Сата албайсыздар, базарда жок. Алардын өзүнүн мисалы үчүн маркировкасы болот да. Редчифтики мисалы үчүн өзүнүкү бар, Голден Делишестики, Фаралия, Анжелино, мисалы президентский бадамдыкы бар, мистеники бар жоктун өзүнүн маркировкасы бар. А биздин алмалардын маркировкасы жок а жерде. Себеби дегенде чистый старкирпсон бизде жок. Себеби аралашып кеткен да. Биринин алмасын бирине улай берип, уже сорт бузулуп кеткен. Чистый превосход дагы жок туугандар. Ал дагы саргайып кеткен да. Ал дагы саргайып кеткен. Ал превосход, чистый превосход розоватый оттенок менен болуш керек эле да. Мына ошон үчүн туугандар, эң таза сорттор менен баштагыла, көчөттүн эң жакшы сапаттуу көчөттөр менен баштагыла. Биринчиден несі? Сапаттуу көчөттөрдө антивирусный өзүнүн немеси бар да. Баягында иммунитети бар. Парша болбойт, щитовка болбойт, ал муруттары болсо бактериальный ожог болбойт да. Себеби дегенде буларда иммунитет бар да. Ошон үчүн аз гана акчаны жилет этпеңиздер. Мына мисалы үчүн сапатсыз көчөт 150 сом болсо, сапаттуу көчөт 300 сом болсо, 300 сом, ошо 150 сом жилет этпегиле. 100 сапатсыз көчөттөн көрөктү, 50 сапаттуу көчөт отургузуп койсоңуздар, ошондон силер 10 эселеп пайда аласыңар. Мисалы үчүн сапатсыз көчөттү отургузсаңыздар, 10 жыл күтөсүңөр түшүмүн. Түшүмүн чыкканда дагы эмне түшүм чыгат, аны лотереяда билбейсиңер эмне көчөт, эмне чыгат. А фирманыкы болсо именно редчиф чыгат, голден чыгат. Фаралиясы фаралия чыгат, Анжелиносу Анжелино, Стенлей чыгат да. Эң сапаттуу көчөттөр менен баштагыла туугандар. Адашпайсыңар. Алмаз Атабеков, хорошо азыр. Эчкинин прибыли кандай? Расул Каназаров, эчкинин прибыли жакшы. Бизде мөндүр жаап, жокту талкалап кете берет. Ага кандай кылсак болот? Нурбек Камбаралы уулу, биз айткан көчөттөрдү отургузасыз. Анан кийин ар бир немеге 10 метрге стойка коюп чыгасыз дагы, ар бир агаттын ичине стойка коюп чыгасыз дагы, сетка тартасыз. Сетканы тартып туруп, бардыгын пастына чейин тососуз дагы. Ошол сетканы мисалы үчүн бир жиби бар, ошону мындай тартсаңыз, ошол уплотненный болуп калат да, мындай болуп кирип калат. Ошол маалда мөндүр жайт дагы, анан кийин мөндүр ортого топтолот. Ортого топтолгондо бунун сбросу бар. Андай кылат дагы, мөндүр ортого түшө берет дагы, и как раз ол дагы суу болуп калат да. Пайда болот. Мына зыяндан пайдага өтөсүңөр да ошондо. Ошон үчүн үшүк жүргөн чакта дагы ошол сетка тосуп койсоңуздар, биздин көчөттөрдүн бою эң бара турган болсо 3,5 метр болот да. А немен стойканын бою болсо 4,5 метр болот. 1 метр үздөдө турат да. Анан кийин өттө мындай азыр мисалы үчүн Гренни Смит деген алманы бизде отургузуп атышат, бирок бир бети күйүп калып атат да. Эгерде сетка тартып кое турган болсо, ошо көк бойдон болот эле да. Мына биз бак отургуздуп атабыз, биздин бактын преимуществосу аябай көп да. Ошон үчүн ошодон пайдаланыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум. Нарындын шартына лайык мөмө берүүчү дарактар кайсылар дейт. Урмат, нарынга карагат, жалаң бадалдууларды отургузла. Бабаңды коюп коюңузчу. Эсин алганга жардам бере аласызбы? Тургунай Жолдошова, аракет кылайлы, эми кичине каражат. Эгерде араңарда көбүрөөк эчке аламын деп неме кыла турган болсо, барайлы дагы биргеликте алып келели. Европадан кадимкидей паспорты менен, баягындай өзүнүн условиясы менен кылып алып келебиз. Европадан алып келелебиз. Акча топтош керек да, Тургунай Жолдошова. Анын үчүн бир миң эчкиге ала турган, мисалы үчүн сиз 5 эчки алсаңыз, мен 5 эчки алсам, да бирөө 5 эчки, ошондо бардыгыбыз топтолуп, күч акчаны төгүп ошо фирмага, ошол заграничный фирмадан ошол жактан алышыбыз керек да. Мына көчөт алып келгенде эле да, Турциядан же Польшадан көчөт алып келгенде эле маселе да бул деле. Аны деле чечсе болот.
Салам алейкум. Жумгалга кандай көчөт өстүрүш керек? Жумгалга туугандарым баягы эле мен айткан Нарын облусту бардыңыздар карагат отургузгула. Карагат бадалдууларды 10 түрүн эсептеп бердим. Ошол 10 түрүн отургузгула бадалдуулардын. Эски бакты жок кылгандан кийин жерди эмне менен дарылаш керек? Макен Кокулов өзүнүн баягындай препараттары бар вируска каршы. Ошолорду алып чачасыңар, биологический препараттар бар. Кадимкидей ошонун жердин ичиндеги бардык неоматеттер, жаман немелер, илдеттердин бардыгын жок кылат. Ассаламу алейкум. Аллах разы болсун. Анар көчөтүнө салса болобу ала бука. Абдумалик Мамадалиев ошол даракка кык бербеш керек. Кык менен кошо толгон толтура оорулар барат да, тамырды жеп заңдатып өлтүрө турган эмелер барат. Мына кокон гиласты бардык эле арызданат да, Абдулла Ташевич кокон гиласым курап калды. Анан сурайм да, мен эмне саласыздар десем, свежий кык салабыз дейт. Свежий кык менен баягы майский жуктун личинкасы барат. Чоң ак курт барга, ошол бардык тамырларды жейт да. Ошон үчүн туугандар, кык такыр жолотпогула огородко. Анан көрөктө биогумус алгыла. Ошол 10 тонна кыктан 6 тонна биогумус чыгат. 6 тонна биогумусту 20 килограммдан бөлө турган болсоңуздар 300 чоң 10 жылдык даракка жетет туугандар. Мына ошого аракет кылыңыздар. Казармаган көчөттөрдү кайсыл учурда жана кандай көчөрдө алса болот? Турдайым Чапкынчиева, казарманда, по-моему, майга жакын эле отургузасыздар. Себеби дегенде полукарликтерди биз былтыры июнь беле, биринчиси июнда отургузганбыз. Коркпой майда отургуза бергиле, чтобы уверен болгула да, чтобы курап калбайт, эме болбойт. Анан кийин туугандар, казарманга дагы алма эмес, мына өзүңөр жегенге мына ысык көлдүн питомниктеринен баягындай узак 10 жыл, 20 жыл күтүп түшүмүн ала тургандар отургуза бергиле, убактыңар болсо. Эгерде убактыбыз жок, биз деген акча табышыбыз керек десеңиздер, туугандар, анан да карагат, брусника, морожка, голубика, клюква, калина, ушул ежа малина, малина отургузгула казармандыктар. Тегиле бардык Нарын облусту ошол. Мурда Нарынга карайт элеңер да тура. Климатыңар да бирдей. Бардыңыздар ошондой бадалдуу отургузгула. Силерге өрүк, алма, бар жок, шабдалы, бар жок. Керегин биз машина менен апарып беребиз. Силер болсо бизге эмне карагат бергиле. Малина, брусника, морожка ошолорду обмен веществ боло берет да. Алайдын Корул деген жерине жетимсөөрү кандай көчөт ыңгайлуу. Алма отургузгула. Саясатты рас айтып өттүңүз, фанаттар көбөйүп кетти го. Фанаттар көбөйүп атат. Алманы отургуздан мурда лункасын канча размер кылып казыш керек? Нурбек Касиев, эгерде жер борпоң болсо 60-60, түү дагы 60 болот, ошол жетет. Эгерде таштак боло турган болсо, анда кичинекей экскаватор алып келип алып туруп, чуңкурдугун 1,20 кыласыңар, эң болбоду дегенде, бул жагын 1-1 кылып туруп, ошол чыккан грунтту майда элек менен баягындай калбур деп коет. Ошо менен ээлеп туруп, кайра ордуна салып туруп, анан ортосуна эмне бир 100 килограммдай чернозем таштап туруп, анан ошол жерге отургузасыздар. Бишкекте 8 жылдык бою 1,5 метр көк карагай көчөттөрдү өстүрүп даярдадым, экология оңдоп көктөндүрөлү дейт. Замирбек Абдуллаевдин көчөттөрүн алыңыздар туугандар. 1,5 метрлик карагайлар экен. Өтө сонун. Молодец, азаматсыз Замирбек. Кара балта Сосновкага эмне сепсе болот? Кара балта Сосновка алманын родинасы. Ошон үчүн Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген зимний алмаларды отургузгула. Анан гилес отургузгула. Сонун болот. Себеби дегенде нарактан муздак шамал келет. Эгерде айлыңарда күндүзү мисалы үчүн 40, түндөсү +4 чейин түшө турган болсо, ошол жерлер эмненики болот экен? Ошол жерлер кокон гиластын местасы болот да. Ошон үчүн кокон гиластын мына үч коргондо кокон гилас неге жакшы болот? Түндөсү шамал келет, ис байрам менен шамал келтирип, ошол шамалдын эпкини менен суук болот дагы, перепад температура болот дагы, ошон үчүн эме болот. Эрте менен мисалы үчүн үч коргондо эрте менен эшикке чыгып
муздак сууга дарат алсаң кадимкидей үшүп каласың да. Ошон үчүн жакшы болот. Дойный эчкини сурагандар болуп жатат. Мен да сурап атам, Нурбек, ошону биргелешип алып келели. 1 гектар алма бак канча бакта өзүн актайт. Жайылбек Төрөгелдиев 5 жылда уже толук немесин түшүмүн берип, сиз салган $10.000 актап берет. Сиз $10.000 саласыз ошол жерге. Уже $12.000 деп коелу. Кийинки дагы жылдарга суу катына да канча-мынча биогумус ондай мындайларына, перевозкасына, мисалы үчүн жер семиткестерди сиз салган ошол $12.000 5 жылда толук актап берет. Элвира Алсейитова, көлгө барсак, туугандар, райондордо мына мисалы үчүн Лейлекке кетип атабыз. Лейлек районунда ким конок кылам десе, биз даярбыз. Үйүңөргө барып жатып, ошол жерде прямой эфир кылып, ошол жердеги өзүңөрдүн тууган уруктарыңарды келсеңиздер, ону болсо отдельный программа кылабыз. Ошол жерде мисалы үчүн айтышат да, мисалы үчүн, илгери бир маалда мынанын бардыгы мистеле. Ушу мисте бактын арасында ушу марапат ком менен таанышып калдым эде. Ушу энеңер менен ушунча жылдан бери бирге жашап, ушундай өзгөрүл кылып деп ошондой программаларда даярлайлы деп атабыз да. Чтобы эл ичи, элнөр кенчи дегендей анча мынчасын ооз комуз тартат, комуз урат, туурабы? Комуз чертет. Мына ошолорду дагы тартабыз Кудайга. Ошол Лейлек районуна ким конок кылам десе, анан кийин Баткен даярдансын. Анан Кадамжайда конок болобуз. Кызылкыяда конок болобуз бир күн Кудай кааласа. Анан кийин Нокатта конок болобуз. Араванда ким ошол үйүнө алып барып, мына Төө моюнда Асылбек деген жергиликтүү кеңештин, айылдык кеңештин депутаты бар экен, алып барып үйүндө эң сыйлуу коногу кылып, аябай сыйлап ошол жерде. Немени карасаңыздар, YouTube'да бар. Экологиялык таза неме конок болдук деп ошол жерге чыгарган элем. Кудай кааласа, Аксыга ошол февралда барып калабыз, Медербек иншалла. Элмира Алсейитова, көлгө кайсы районго барайлы? Сеникине. Барабыз Кудай кааласа. Менин өрүгүм ооруп атат, өзөгү карарып, эмне дары менен дарылаш керек. Талантбек Долеталиев ошол өрүктүн тамырын ачып көрүш керек да. Эгерде тамырында оору боло турган болсо, значит ошол бекеринен карарбайт да, тамырдан кеткен болот. Эми азыр мына бизде Тайырбек Эсеналиев деген жигит окуп келген Турцияда. Аябай чоң ушул илдет менен күрөшө турган жигит. Мына ошол жигитти эртеге мен Багдаватка бирге барган чакырат элем, себеби дегенде ошол эгерде барса расходун көтөрүп берет элем. Медербек деген, Жаанбаев деген жигит жүрөт. Ал дагы окууну бүтүп келген Турцияда, ал дагы чоң адис, аны да чакырат элем. Туугандар, эми окууну бүтүп келген, мына кыйын адистер болсо, мына ушул Медербекке окшоп же Тайырга окшогон кыйын адистер болсо, туугандар, Багдаватка кошо жүрүңүздөр. Мына элдердин проблемаларын, бакта болгон проблемаларын биргеликте чечели туугандар. Мына барасыздар, бекер чечпейсиздер. Мисалы үчүн бардыңыздар, консультация бердиңиздер, 5 сом 10 сом акчасын берет. Ошол акчаны алып алып, биз Багдаватыбызды кыла беребиз. Силер болсо эл кыдырып, мына түштөн, мисалы түшкө чейин саат 9:30 башталса, саат 1-де бүтсө, эми узак болсо, 1-де бүтө турган болсо, бирден кийин силер барагыла дагы бир 5-6 жерден бирле айылдын оорулары бардыгыныкы бирдей эле болот да. Барып көрүп, аба сиз мындай кылыңыз, мына менен дарылаңыз, мындай алып туруп, баягында больнойго рецепт жазып бергенде жазып берсеңиздер, ошол айылда ошол оору болбой калат да. Бул деген миллион, миллиардтаган доллар киреше болот да, бир Кыргызстан үчүн да. Мисалы үчүн бир эле бакты, мына азыр бактериальный ожог деген адамдардын бактарын бардыгын эле кырып койду да. Ал жерде эгерде ошол бактериальный ожог тийбегенде миллиондогон алмурут курап калбайт эле да. Миллиондогон алмуруттан жок эле дегенде 10 килограммдан алганда 10 миллион алмурут, 10 миллион килограмм алмурутту азыр эң арзан алмурут $1 болуп атат да. Бул 10 миллион доллар элдин акчасы кетип калды деп эсептеңиздер да туугандар. Мына ушундай болуп атат да. Таксыр бар отурузу эң сонун нерсе, бирок түз жердин барына айдоо жерлерге отургуза баштады.
адырларга отурса жакшы болот эле. Жаки Макянбаев өтө жакшы суроону көтөрдүңүз. Мен дагы ушуну элдерге айтып атам. Туугандар, түз жерге баг отургузсаңыздар, дарылай бересиздер. Себеби дегенде ал жерде зыянкечтер 4 поколение берет да. А тоодо бир эле поколение берет. Болду. Туулду, өлдү, болду, жок болду да. Зыян бербейт да, алмага, өрүккө, шавдалыга, карагатка бербейт да зыян. А түз жерлерде болсо, мына чүйдөн ылдыйкы, мисалы үчүн зоналарда, оштун ылдыйкы зоналарында баг отургузсаңыздар, дарылай бересиздер, анан көрөктө ал мөмө жардам бербей эле адамдарга зыян берип калат да. Мына ошон үчүн туугандар, бакты тоо этектерине кылайлы. Мына азыр деградация болуп кеткен, бузулуп кеткен жайыттар бар да, өтө бузулуп кеткен. Мына айылдын эле жанында, тоонун борунда сонун жерлер бар. Мына ошол жерлерге өкмөт уруксат берсе, 1 миллион 200 миң гектар жер бар ошондой. Ошону ар бир айылда бар да. Мына ошол жерлерде бардыгына баг отургузушубуз керек. Тоо жакка чыгыш керек, бак. Ылдый жак бардыгы эме болуш керек. Жемиштерге берилиш керек, той чөптөргө, дан өсүмдүктөрүнө берилиш керек. Сабира Ибрагимова, окуу боюнча кайрыла турган болсоңуз, балаңызды ошол Измирге окууга жөнөтүп бере алабыз, колдон келет туугандар. Мырзабек Далиев, номер 0550 20 0007. Мына жазышыптыр. Таксыр Ноокенге качан келесиз? Февралда барабыз Ноокенге, туугандарым. Жаңы кошулду, эмне жөнүндө сөз болуп атат? Тома Исабекова багбанчылык жөнүндө болуп атат. Карагатты кайсы сорту чоң болуп өсөт? Даны. Талант Долоталиев, карагаттын тисел, анан тибен деген сорттору бар, польский сорттору бар. Уруктары дагы кичине болот экен, ошону отургузду. Анан Черный капитан дегени бар экен. Ал да сонун болот экен. Россиядан койлор 4 тууган нарынга бакса кандай болот? Россиядан койлор тууган нарынга бакса кандай болот? Нарынга эми суугуна чыдаса бакса болсо керек. Нарынга ошол суугуна чыдаган, сырткы жайлоолордо жүрө бере турган ошондой мындай жаныбарларды алып келиш керек да. Мына топоздун Кытайдан барып топоз алып келиш керек. Кытайлык кыргыздардын топоздорунун немелери багандай породалары аябай жакшы да. Ошоктан барып бир 100 топоз алып келип, ошолорду багыш керек дагы, көбөйтүп, анан кийин ошону чоң алайкууга, мына ошо нарындын баардык тоолоруна, Ысык көлдүн өдө жактагы багы Темир канат деген жайлоолоруна ошол жакка сыртта. Анан кийин мына өкмөт эгерде мына малчылык кылам дей турган болсо, ошол жака условиясы менен сонун кылып үй салып алганы уруксат бериш керек. Анан кийин мына багбандарга дагы эгерде мисалы үчүн бир кооператив биригип туруп, мисалы үчүн бир 10 гектар же 15-20 гектар баг отургузган болсо, ошо кооперативге 10 сотик жерди кызыл китеп кылып берип, ошону айыл башчылары келип, башты орутпай турган кылып туруп, уруксатты берип, ошол жерге үй куруп алганы уруксат бериш керек. Эң сонун болот. Ошондо бакты караш керек да, карабасаң кандай бак болот? Алымбек Шерев, Оштон табасыз көчөттөрдү. Эң сапаттуу жакшы көчөттөр Ошто. Бишкек кайсы жерден алсак болот көчөттөрдү? Жазгүл Осмонова, Бишкекте Манас Саматов деген абабыз бар, ошол ташып атат 2 жылдан бери. Ошолордон алсаңыздар болот. Романовский койлорго кандай карайсыз? Чочко менен аргындашканда Чимбушга жооп кайтарып койсоңуз. Романовский койлорго дагы жакшы карайм. Олор чочко менен аргындашкан эмес, даже Дорпер деген койду дагы айтып атышат, алгандай эч кандай эме менен аргындашкан эмес деп. Туугандар, эми шекшине берген болбойт экен да. Мына эгерде канын текшерип, бар жогун эме кылып, мындай өзүбүздө деле анализ жүргүзсөк болот да ондай иштерге. Кандай дейсиздер туугандар? Туурабы? Ассаламу алейкум, вишня тигейин дедим эле, кайсыл сорту жакшы? Бактыбек Бердикулов, вишнябы же черешнябы? Черешнянын ошо Регина, Кордия, Бигоро Бурлат, Самет, Сифхарт, Лапенс деген сорттору жакшы. Манас Саматов деп издегиле фирманын адресин. Кандай ден соолугуңуз жакшыбы? Ийгилик жаркылдап иштеп бериңиз дейт. Рахмат, Санжарбек.
Абдулла дос, ечкинин баасы канча? Абдулла Эгембердиев, сапаттуу эчкилер ошо 40 000 рубль экен, жакшы эчкилер. Кокон гилесинин кайсынысын эксек жакшы, карлигиби, высокорослыйбы? Конечно, карлигин эксеңер жакшы. Эртеге высокорослый кокон гилесиңер гүлдөдү дейли. Аябай гүлдөгөндө же мөндүр урат, туурабы? Же болбосо мүшүк жүрөт. Эч нерсе ала албай каласыңар. А биздин гилестердин бою 3,5 метр болот. Стойка кадап туруп, үстүн жаап алабыз, теп-тегиз кылып туруп. Бизге мөндүр дагы не страшно, суук дагы не страшно. Себеби дегенде түтөткү сала коебуз. Мөндүр болсо сетка тосуп коет. Мына туугандар. Assalamu alaikum. Молодец туган, сендей пендилер көп болсо мамлекетибиз бат деле өнүгөт эле. Бар бол, таксыр. Рахмат, Мырзабек Талилов. Assalamu alaikum. Россияда Подмосковья кандай бакса болот? Подмосковьяда Береза, Муратбек, менимче. Те кандай алма деле болсо керек. Подмосковский. Бир карап туруп анан айтайын, а? Чындап эле ошо Москвага Муратбек Сейитбеков, мен Москвага ошо Москвада жүргөн балдарга айтар элем да. Туугандар, немени квартираларды жер үйгө алмаштыргыла. Жер үй алып туруп, ошол жерге ошол фермасы бар жерлерге бир эгерде деревняларда мүмкүнчүлүк болсо, ошо фермасы бар жерлерге жайганышкыла, болбосо өзүңөр ферма ачып туруп, ошол жерге сөлжан баккыла. Ошол жерге сөлжан бага турган болсоңуздар, эмне болот? Ошол өзүңөрдүн жаныңардагы ошол бардык адамдарга, мына Россияда не көп квартира көп. Ар бир квартирада жок дегенде 10 гүлү бар да. 10 гүлгө 10 килограммдан биогумус сатсаңыздар, Россия боюнча канча миллиардтаган квартиралар, гүлдөр бар. Ошолордун бардыгына 1 килограммдан биогумус саткыла, акчанын тагында каласыңар. Бардыгыңыздар эле миллионер болуп жатып каласыңар Россияда. Эч кимдин карын күрөбөйсүңөр, эшик шыпырбайсыңар. Мына тажиктерге онтип айткан эч ким жок. Анан кийин ошол жерде кичинекей кылып туруп бир комната кылгыла дагы, ошол жерге лук перей деген бар экен. Перей деген лук бар экен. Пияз. Ошол пияздан эмне дейт? Бир канча дейт? Жарым сотыгинен бир айда $200 000, 200 000 рубльден прибыль көрүп атат экен туугандар. Ошого аракет кылгыла силер дагы. Россияда качанга барып эле айлыктан айлыкка жүрө бересиңер. Анын керектүү ушундай бизнестерди кылып чыгып кеткиле. Карагат менен малинанын жакшы сорттору, көчөттөрүн кайдан алсак болот? Нурлан Мурзаев, Карагат боюнча Жетөгүздө Аскар Сулайманов деген акебиз бар, ошодон алсаңыз болот. А малинанын көчөттөрүн мына Болот Качаганов деген жигит алып келет. Ошодон алсаңыздар болот. Мен телефондорун личкама жарыялап коёмун. Саламатсыздарбы? Мен Аксыдан болом. Биз жакка да бардык бактарактарды өсөт, Өзбекстанга жакын чегара арада отурабыз. Бизге машмулада болобу. Болот Нуржамал Али Мырзаевна, силерге Өзбекстандын погодасы болот. Силер ошол жерлерге эрте быша турган жүзүм, эрте быша турган алма, өрүк отургузуп туруп, силердин дыйканчылыгыңар уже июнда эле бүтүп калыш керек болду. Омин бүтүп, уже сатып, акчаларды чөнтөккө салып, жерлерди мындай багып отуруп калышыңар керек да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга эрте быша турган ошол мөмөлүү дарактарды сунуштаймын. Ош, Жалалабад, Баткен облусу. Кеминге алма тиксек болот, карагат тиксек болот. Кеминдин погодасы аябай жакшы. Assalamu alaikum. Чоңолайдын шартында кандай бага турсак болот? Чоңолайдын шартына карагат отургузгула деп айттым эле. Эчкинин баасын билесизби? Маша керек да. Маша да керек дейт. Тома Исабековна мага да керек экен, эми түшүнүп. Эчкинин баасы Тома Исабековна ушул 40 000 деп атышат. 40 000 экен. Нокаттан кыргыз гилес жакшы болобу? Ооба, Нокаттын кыргыз атасына гилес жакшы болот. То жагынын бардыгына жакшы болот. Немеден Апшир сайга ошо Кулатов немесинен Кулатов айылынан алдык гилес. Аябай сапаттуу экен. Кытайлар жөн эле ушундай там беришти да Кытайлар. Мынча сары деп. Алай
сары ташты көргөнсүзбү, не өсөт. Меңдибай Курмушев алайга дагы каракат отургузгула. Сонун болот. Нарынга келесиздерби? Алмаз Асанович сөзсүз барабыз Нарынга. Нарындын өзүндө болот. Куда кааласа Нарынга даярдык көргүлө, Нарындын акимине айткыла. Туугандар, дегеле бардык райондун акимдерине айткыла. Абдулла Ташевич Багдабат менен келейт ат. Руарлардын начальниктерине звонить этип айтыңыздар. Абдулла Ташевич Багдабат менен келип атат. Зал даярдасын, микрофон даярдасын, анан проектор даярдап койсун. Болду, биз бир флешканы алып барып туруп, мен 20 мүнөт презентация беремин. Анан кийин калган жергиликтүү эл өзүнүн багбанчылыгы жөнүндө бизге жакшы бир баяндарды жасап берсин. Ошол. Конгилеске түшкөн куртту эмне менен кетирсе болот, кантип. Нур Конгилеске түшкөн курттун аты вишневая муха деп коет да. Ошон үчүн Кытайлар биздин Конгилести көп жылдан бери албай жүрөт. Аны менен күрөш үчүн энтомофаг коюш керек. Энтомофаг деген бул энтомология илиминен алынган. Ошол энтомофагдагы эмне, ал дагы өзү чымын болот. Ошол чымын эме менен күрөшөт. Туугандар, азыр зарядтын начардыгынан эме түшүп калат. Алтымыш Орманов Усманович чоң баягы мен айткан питомниктин аянты 200 гектар болот. Административный зданиясы чоң, баягы вечерканын жанында турат го мектеп. Ошондой мектептей чоң болот. Өзүнүн 20 гектарда теплицасы болот. Ошондой чоң болот. Ошол. Азыр заряд өтүп калат, туугандар. Ушуну менен кийинки эфирге чейин аманчылыкта болуңуздар. Калган суроолорду 0550 20 0007 номерге жөнөтүп коюңуздар. Ошол жерден мен жооп беремин. Анан азыр эменин ссылкасын таштап коеюн. Telegram группаны. Ошого кириңиздер, туугандар. Мына Telegram группанын ссылкасын таштап койдум. Аманчылыкта, жакшылыкта жолугайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, туугандарым.